Өнер баққан ұлы көшмен елден біз, талап қабай тегір тоғылы жерге біз, тоғылғылы Мұса атам баштаған ұлылардың жолын жолдап келген біз. 700-ді обон жасса атабыз, обондырдың гүлінчіні терген біз, уучымыз дәлеміне құрамыз, ұғы бұрдап бір астың шап кетіңіз. Бүгін жерде жазалы, жаңы жылдың алғачы рет барағы, жолымыздың өнер таңшып тұрғанда, жұғышору илдеттердің қараны. Жақшы маңай, тартулайлы емесе, көктэй берсін талант шевен дарағы, оңончылар теңер тоғының сыймығы, өнерлерін ұчырында bağlaydı. Саламатсыздарбы, урматтуу тегир толук агайын бир туугандарыбыз, бүгүнкү кечебизге келген жалпы биздин аталарыбыз, агаларыбыз, апаларыбыз, эже карындаштарыбыз. Куткандуу кушубак күнүңүздөр менен. Ömürdün жылдарында, көңүлдүн ыргагында кор кылбай сактап алам. Комуздун кылдарында демекчи, кыялдарын куштай сызып, обондору оболо учкан, залкар талант обончуларыбыздын Нарын Шаардык маданият бөлүмү тарабынан уюштурулган обончулар кечесине кош келипсиздер. Баракелде, адабесе сахнабызга бүгүнкү кечебиздин себепкерлери өнөрү менен өр тарткан, өбөлгө болуп чер жазган биздин обончуларыбызды чакырып алсак, сиздердин дүркүрөгөн кол чабуулар менен бирге болсун. Ген жогулдай өнөр баккан агам бар, өрүш тартып ийгиликке кадамдар, обондорун уксаңчыны тура албай, сулууларга суктанууга акын бар. Сиздердин дүркүрөгөн кол чабуулар менен Ген жогул Мендаберов агайыбызды жаныбызга чакырып алсак, кана келгенде дүркүрөгөн кол чабып колдоп коелу. Kırgızistan'da üçö var, narındağı alağabız bürö al. Obonçunun ulusu da sulusu, obondorun talantına bülö al. Kırgızistan'da kançı yargay tutup olalım. Madani jактан тармагың, 50 жыл кете кармадың, тожылса анан жылап деп, өрөөндөн кетип калбадың. Обонду кээде чиймелеп, жаштарга тийип жардамың. Адебесе сиздер дүркүрөгөн болсоңуздар менен сахнабызга Темиркул Ниязов агайыбызды чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Obondorun, уксаң Нурбек агайдын ноталарын тактап кулам караймын. Az da жазат, чыны бирок саз жазат. Билими бар, обончу деп санаймын. Аны месе кийин кезекте Нурбек агайды дүркүрөтө болчолор менен бир топтолам. Аны месе бүгүнкү обончулар кечесин жалпы салтанаттуу түрдө ачып берүү үчүн Нарын Шаардык маданият бөлүмүнүн башчысы Рахат Асанов Замирбековичке сөз берип койсок. Дүркүрөтө бир колча колдоп коелу. Саламатсыздар, урматтуу эжекелер, урматтуу агайлар, урматтуу апалар. Күлкүсү менен күн батырып, тамашасы менен таң атырган уюткулуу кыргыз журтчулугунда, ал ичинде Теңиртоо элинде, Теңиртоо жеринде жакшы күн боло турат дегеним, мынакей кыргыз элинде аттын кашкасындай болуп таанылган биздин агайларыбыздын кыргызда абышына карап келгенде көз өтүп кеткен эме улус өспөй жок деп койгон, көз өтүп кеткен эмгегин бала экен. Биз антпей агайларыбыздын көзү барында эмгектерин баалап, агайларыбызды жараткан чыгармачылыгы, обондору бул адамдын жан дүйнөсүнө азык боло турган, дары боло турган, эм бере турган, дем бере турган нерсе болот экен. Ошол себептен Нарын Шаардык маданият бөлүмүнүн атынан агайларыбыздын обондорун, эмгектерин баалап, бүгүн атайын обончулар кечеси деп чакан иш-чара уюштуруп атканбыз. Агайлар куш келиңиздер. Жалпыңыздарга ушул биздин иш-чарабызга келип берген эжекелерибизге, агайларыбызга баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Жалпы Нарын Шаардык маданият бөлүмүнүн атынан аман болуңуздар, бар болуңуздар. Ana ошондой эле
ушул жакта залкар обондор жанаткан заманыбыздын залкары болгон агайларыбызга да бекем ден соолук каалайбыз. Обондоруңуздар оболой берсин, чарчабаңыздар, таалыкпаңыздар. Дагы мындан дагы жакшы көрөмдүү чыгармаларды, жан эргиткен ырларды, обондорду күтөбүз агайлар. Бар болуңуздар, оорубаңыздар, кечегиңиздер көңүлдүү уласын. Рахмат, бар болуңуздар. Адемесе, азыркы кереметтүү татынакай чыгарма столсу шакырып отурган биздин алтын обончу залкар обончубуз Кенжегул агайыбыздын обонуна таандык. Өзүм 70-80 жашка келип калсамдагы кыргыздын сулуу кыздарына суктанган кантип акылсыз. Сиздер амансыздар. Ana çoktan oturalım. Адебиет азыркы жаңырта турган керемет татынакай чыгармасы болсо агайыбыздын обонуна таандык керемет чыгармасы сиздерге арналсын. Сиздер болсо дүркүрөтө кол чаап колдоп койсоңуздар. Күбөдөш болсо сиздерден аткаруучу Асанкадыр кызы Айгүл. Thank you.
Ар күнү жатып түш көрүп, азапка салдым өткөрүп, өткөрүп бирге өмүрдү, өмүр ошай болсун сизге мен. Өткөрүп бирге өмүрдү, өмүр ошай болсун сизге мен. Түшүп колдон талашып, түгөй ошай болсун сизге мен. Түшүп колдон талашып, түгөй ошай болсун сизге мен. Өмүр ошай болсун сизге мен. Өмүр ошай болсун сизге мен. Чоң рахмат, баракелде. Эме жалпы биякта турган ушу биздин алтында болгон агайларыбыз ушу бареке катнакай өзүңүздөрдүн обондоруңуздорда аткаруудагы, өз убагындагы, өз саатындагы, өзүнүн минутасындагы бир кичинекей суроо жооптор көтөрдү. Алгач эле ушу биздин Кенжегул агайыбыздан баштап эле миске ушундай бир суроо бергим келип атат. Кенжегул агай, бул ушу сулууларга суктанууга акын бар деген чыгармабыз кайсы жылдары жарык дүйнөгө келди эле? Бул обонду жаратканга эмне түрткү болду, эмне себеп болду? Же жеңемдин кызгануусу болдубу, же кандай? Олжас Сүлейменов деген қазақтың белгілі ақыны ошонун бир ырын окуп калганда, кызганбачы көзүмдү кызганбачы, кыздарды мен карайын, а сен кызганбачы деп аялына жазган бир өрү бар эле. Анан мен ошондон сулуулуктан бир аз демемде мындай бир өркүндөй өсөйүн деген ошондой өрү бар эле да. Адам жакшыраак экен атагын көрөдү. Кыргыздын акындары ушундай жерде жазса жакшы болбойбу деп жүргөн да. Адам бир жолу библиотекадан чыгып келатып, бери ылдый келатам, театрды көстүм. Келатсам эле арыкта бир айрылган газет жатыптыр. Айрылган газет мындай карап көз жүгүртүп, ошол эле ордунда туруп эле тийине алган жокмун, карап окуп атам. Анан окусам жолоочу Рыспаев экен. Анан ошо арманын жазыптыр да. Анан атагы жолоочу. Анан интип алып окудум. Анан окудум. Аягында анан акын бар деп жүрөт. Анан эмнеге акынсы бар экен десем, ошонун экен. Баягы көктөн издегеним ошо арыктан табылган. Эге анан бир 2-3 күн иштедим. Чейин жанагы Кубаныч деме кечирип койду. Ажыбай ырдап жүргөн. Аны келип туруп анан 2-3 күн иштеп, анан биздин баарыбыздын тең эле байычыбыз биринчи немеде, биринчи сынчыда. Анан мен ырдап бердим, пианиного отуруп, ушундай кылсам болобу, ушуну ырдасам болобу деп туруп. Анан ырдап алып, эмнеге ушундай? Балдарым эмне дейт, кыздарым эмне дейт? Сакалым өрттөңүр дебейт, дейт. Анан ошого чыгдап алып. Андан кийин анан ошо отурсам эле бир күнү театрга тиги Кубаныч жетип кетиптир. Ажыбай. Майке дагы бир ырды бериңиз дегенде анан макулдадан ырдарды көргөздүм. Моундай ырды ырдабайсың, тигиндей ырды ырдабайсың, моуларды ырдабайсың. Ошосу жок байке. Мындай шаңдуураак. Анан ошо шаңдуураак эле ырдарды көргөздүм. Анан жок болбойт. Өзүм тандап атчу деп, анан азырдым. Өзүм моуларды. Блокнотты ачып отуруп, сулууларга суктанып бактым. Ушул кандай обонду экен. Ал моундай, тиңдеп мындай ошосу. Алайт, ушул керек айткан. Ага жерден бул сенин ырың эмес. Бул 60-70-деги ошондой кишилердики. Анан 40 жашка, сен 40 жашка чыга элексиң деп ошосу жок байке мен ырдайм. Анан болуп турам да ырдасам деп турдум.
ошол үйрөнүп тургандан кеткен нотасы да жок. Үйрөнүп кеткен. 2-3 жумадан кийин эле даңкылдап калды. Әкесі учителінде көрімізші келді. Ошоға чечіп бар. Анан ең бірінші үшінің морикінде бұл чындығында эле бир өрдөн тарыхы беле бир өрменен беле таанылуу болот. Анан бирок баягы немеде муну уюштуруш керек. Азыр ким байкуш, ушу обончулар байкуштар. Же мындай бир баягы бир композитор эмес. Анан акындардын өрүн чыгарат, акындардын атын чыгарат, ырчылардын атын чыгарат, өзү болсо Зак Уйсон көшөгөнүн артында калат да. Анча агайга узатып келет да. Агайдын өзүңүздөргө белгилүү болгондой көптөгөн ырлары бар. Жетпей келем деген чыгармаңыз бар. Эми ушуга чейин жетпей келдиңиз. Эми жеттиңиз ба кайда келдиң? Жакшы эле, жеттим азыр мен, жеткем. Жетмек түгүл отурбайм балпайып төрүндө. Ар дайым эле ушинтип жаркырап, жайнап, жакшынакай биздин төрүбүздүн көркү болуп, жетпей келген ырларыңызга дагы жетип чыгармачылыгыңыз өркүндөй берсин. Анан кийин жанагы биздин ырларды, менин ырларымды ырдагандар көп тетиги, Жанар Акылова тиги, жанагы эми бүт тиги достор тобу, баягылар тобу, кыскасы Бишкектин мен деген ырчылардын баардыгы түзөт. Ошолордон көбүнчөсү кийинки учурда Динара деген кийинки учурларда 5-6 ырымды да сида Акылова чыккан эле. Азыр мен ырдай турган чыгармам өмүрзөнүндө толгон ырсым эмес, сиздер үчүн ырдап берем. Менин ырым жок, мен чыгармам дейт, чыгармамды мен сиздер үчүн ырдап берем деп коет. Анан кийин эл кол чабат да бүт ошончо деп салат. Өкүнүчтү деп салат, мен деп турам, кол сунсаң болот, деп салат. Баягы көптөн бери авторский праводан деле кичине гонорар келип турчу, азыр кийинкиде жоголду. Бизде негизи бул обончуларды кийинки токолдун балдарындай эле кылып баратат. Токолдун балдарында жакшы кичине карабайт. Азыр биз деген карабай калды. Мурун деген союз композитор текшерчү. Ондун баарын текшерип, ар бирин тиги талдап, астында тиги жүйрөлөр отурчу, могу жерде музыканттар отурчу, композиторлор, акындар отурчу, акбаш. Бизге окшогон ак чачтар отурчу да анан кийин текшерчү. Текстен жанагындай таңдаган ырларды чыгып атпайбы? Мен жүрөгүм анан кийин мен баратам, анан сен троллейбустан түшүп калдым. SMS жазып койчу мага, жазып койчу жаным дегенде. Жеңил ырлар. Эми ушулардын баарын азыр анда алар деген жанагы Жумакем илгери ушу өлүп атканды айтып өлгөн да. Каларит деп, кыргыздын каларит деп койчу. Калариттин калтырбагына кыргыздын каларитин бузбагыла дечү. Мына калариттин баары бузулду. Ошол ырдын баарын анда деген текшерип бир сөз жарабаса, бала түз сактан. Бар. Жарабайсың сен алдыга onu жарабайсың деке. Оңондагы бир жери окшошуп кетсе, сен деген тигинин эле onu окшоштуруп койгон турбайсыңбы? Бүттү. Композиторлор алып салат, бүттү. Өтпөй калчубузда. Анда жакшынакай анан гонорарыңды алып, сыйлыгыңды алып анан кетип калчусуң да. Таптакыр тумтактай кетип каласың кээде. Жыл сайын ошондой текшерип турчу. Анан эми азыр бизде эч ким карабай калды. Союз композиторго мындай прослушивание болбойт. Анан жанагы радио деген азыр радио аябай көп болуп кетпеди, бүт менчик радиолор. Аларга каалаган барат экен да, каалаган жаздыра берет экен. Бересиң акчаны. Ой, акча берип кой. Сарптаткан бере берет. И ошолор деле кайра берет. Айлан жеткенде өзүң деле кийин жаттай баштайт экенсиң ошону. Жаттагың келбейт, бирок баягы өзүң кыңылдап калат экенсиң аягында. Мына темиш турат, мынакей темиш өзү Ырыспай менен аралашып жүрүп, мынакей ошол жака чейин барып Кулакөтөгө сүрөткө чейин түшүп, Ырыспайдын ырдын ырдап, даңктап жүрүштү. Жумакемдики калды, мынакей Жумакемдики. Каныбек Тагайевдики калды. Каныбек Байкенин ырын ким азыр эч ким ырдабай калды. Ырдаганы менен баягы өзүнүн ырдап ырдап атышат. Бирок алдын барктап, могу Каныбек Байкеники эле ушундай чыкырып элге мындай кайра эскерип өткөрүп коелучу деген министерство культурада жок мындай. Мындай айтып отсаң,
Жаның қасырат, ичиң күйөт. Өлүп калсаң деле калат экенсиң эски нурда айтам. Баягы ырларыңды өзүңдүн баягы элге жагып кеткен ырларыңды эл мынакей ырдап жүрбөйбү? Мен ырдай берет. Сени эскерүү деген болбойт экен деп бүттү. Жумакем өскөндөн кийин, Тагай өскөндөн кийин биз деле үмүт кылгым келбей калды, үмүт этпей калдым. Негизи ошол ушуну бир эскерип койсо жакшы болот. Азыр мынакей таптатынакай мына Кенжекул азыр түрү турган чүрүштерден эскерип алып келип атат бияка. Бул Кенжекул жок болсо келмек эмес бияка, чыкырмак эмес бул. Кенжекулдун ырындырдамак эмес. Мен жок болсо мен деле багы ырындырдамак эмес. Жөн эле мындай айтып коймок. Анан ошон үчүн деген көзүбүздүн түрүсүндө сыйрашал дагы, анан көзүбүздүн түрүсүндө ушул Моореке культура ыраскылып атасыңар. Эң жакшы самал болуп атат могу. Мунуңарга рахмат. Бул башаты Моорекинде обончуларды не то что шаардык кыл эмес. Конкурс кылгыла, областной өткөргүлө. Областной өткөргүлө. Дүнөсү бар экен. Колуңардан келет, давай деп туруп, райондорду чакыргыла. Мына бул айтат, Атбаш району менен тиги Акталаны чабыштырып өкөнүм. Беттештирип айыр менен салмас алмак салмак ырдатып, тиги кимден огон дедип, мына даярданып келсин да аларга жазып койгода. Момундай жазасыңарчы, айтсасыңар. Ошондо ким жеңет, кимдин огон күчтүү деп туруп. Анан пожалуйста ошентип келсин да. Анын үчүн ушу мен 4 сап менен айткым келип атат. Бул дүйнөдө жалган дүйнө экен дейбиз, урпакка калган дүйнө экен дейбиз. Жашартып кыз көөндөр адамды шаңган дүйнө экен дейбиз. Бирок сиздерге бир кылым дүйнө каалап бир түркөтө бир кол чаап колдоп калчу келиңиздер, Чоң рахмат. Анда агайыбыздын да бир жагымы чыгармасын Амантур Иманшевдин аткаруусунда Жамгыр деген жакынакай чыгармасын бир тыңдап алалы. Баарыбыз да ошондо жаш эле бойдон, ар ким кандай болсо ошо бойдон жүрө бермек экенбиз демекчи. Анда агайыбыздын дагы бир жагымдуу жакшынакай чыгармасына чогуу токтош бололу. Сүйгөн шарым жашай берип тоуялам.
Ниеттің арындайрам, ағымына толқып барам. Нарын шарым, нұрын чачып жайна, жарата бер, жарық шола қалқыма. Оздық беріп, теңір толын жеріне, жашай берген, өзі берген нарыны. Учқан уямнарын шарым, келечегім менен бақтым. Тасим қылам бер өзіңі, ақ бейілден арнап ырым. Келші досым бір гердайлы, шаңға бөліп шарымды. Даңдап келем ардайым, сүйгөн шарым, нарын, нарын. Нарын шарым, нұрын чачып жайна, жарата бер, жарық шола қалқыма. Оздық беріп, теңір толын жеріне, жашай берген, өзі берген нарыны. Сол чапайды қойып ғана келіңіздер. Нарын шарым, нұрын чачып жайна, жарата бер, жарық шола қалқыма. Оздық беріп, теңір толын жеріне, жашай берген, өзі берген нарыны. Нарын шарым. Анемесе кийинки суроо чыгармачылыкта баарыбыз эле бирдей окшош суроолор болуп кетет экен. Аны баарыбыз билип түшүнсөк керек да. Кийинки суроо Темиркул агай сизге болмокчу. Бизге белгилүү болгондой сиздин жолукпам ага. Жан шоолам, жамгыр деген чыгармаларыңыз, ошолордон бири чыгармаңыздын кайсынысы сизге аябай жүрөгүңүзгө чукулошуп токтолуп кетсеңиз? Кече Зайнидин байке 70-ке чыгып, анан ошо кишинин ушул бүгүнкү теманы көкүрөгү менен 2 жыл мурун мага айтып эле. Айланайын Темке, өмүрдүн өтүп баратканын көздөрмөм экен, мен ушуну Калыгул байкеге айттым эле. Калыгулума деп ушунду айтканда, муну бүгүнкү күнү айтпасам болбойт. Калыгул байке ушул обончулардын башын бириктир. Сен билимиң, сен театрдын ордосунда туруп атасың, оркестриң бар. Мынабы өрөөндөгү обончулардын башын бириктирбейби? Ошол колуңан келет деген экен. Мына бир эки сөздүк камчылык байкем азыр жакшы баштап атат да. Көйгөйдү айтып алалы, байке туурабы? Анан байкенин көз өтүп кеткенден кийин анан былтыр пандемия болуп калды. Анан бүгүн мына бир шаардык маданият бөлүмүнүн, жалпы маданият үйүнүн кызматкерлери силер бир нерсени туйгандай бир жакшы иш баштап атасыңар да. Актуальный теманы ачып берген деп атасыңар балдар. Бул эми эл келсе келсин, келбесе койсун. Бирок көкүрөгүңөрдө мына маданият китепкана тарап отурат, музыкалык мектеп отурат. Мына көздөрмөм экен да. Жашоонун көздөрмөм экен. Бүгүн байкенин, Зайнидин байкенин ошол айткан бүгүн эсиме келип атат да. Мына барекине рахат. Ушу бойдон таштап койбой балам. Облустук деңгээлде алып барсаң, биз колубуздан келет. Ар бир регионго бар обончулардын башын кошобуз. Мына саныбыз мына сакалдуулап келе атканда кемип баратат. Ободоев деген обончубуз бар болчу байке туурабы? Бешман. Алибек байкенин мына бүгүнкү каранын жоктоп отурабыз. Мен обончулукка келем деп деле ойлогон эмесмин. Мен бүгүн ушул жылы 50 жыл болот экен өнөрдү көтөргөнүмө. Анан куштун эки канатындай деген бир
ырыспайчылар чыгып атпайбы? Ошо түштүктө Жумамилин атама ушундай баа беришет да. Ырыспайдага да учурунда ошол эки канатка, эки куштун канатына ортосуна көпүрө болуп калгандан кийин менин кандай обон жазышым керек эле. 3 манжасы туруп лириканы төккөндө жамгырлата төгөт эле да. Кудун кыргыздын кайрыгынан могул эле. Жибектей болгон колу кебес, Камчыбек байке билесизби манжасын? Жумакендин. Ушул 3 немеси менен манжасы менен карап койчу жылмайып, албырып шаттык жүзүндө эстей билет деген ушул ырларды жазып атканда, мен Жумамилин атамдын колуна келип калдым. Окууну бүтүп барып калсам эле пир Ырыспайга барып туш келип калдым. Анан экөөнүн ортосунда мага кантип обон жазыш керек эле? Кандай обон жазышым керек эле? Бирөө 700 обон жазып салса мага чейин эле. Бирөө болсо бүт Кыргызстан бүт Ырыспай болуп турганда, элдин баары, айымдардын баары Ырыспайчылап турганда, Ырыспай маңдайымда мен жакшы жаза элекмин деп ыйлап турса, элестетип көргүлө. Анан мен обонго аттанып атканымды. Анан обон чыгылыш үчүн могучу күнөөлүү болду мына жанымда турат. Эң эле күнөө көрүү деңиз. Кол чабыш керек, ана кезде дүркөтөр кол чабып колдонмон. Мындай сырды айтыш керек да. Мен Ырыспай акени мына ак кемедей бир өзүнчө бир айсберг сыяктуу ыйлат. Оштун базары бар, Акбураны ойлогон. Айланып кете бир канча километрге кетет. Акбураны ойлоп кете бересиң, бутуңду тебелейсиң. Канкылдаган магнитофон өзбектер көтөрүп алган чайханасына кирсең деле чарылдап ырдап аткан ошондой айсберг сыяктуу ыйлаткан чачы момундай боз костюм кийген баягы телевизордон көргөн Ырыспайдын кол алдында туруп калгандан кийин айланып кетейин, сиздерге жалганмагачы мага обончулукка баягы даап барганга менин жүрөгүм түткөн жок. Анткени мен Залкардын колунан чыгып барып эле бирге барып туташып калдым. Анан мындай өнөрпоздордо менин замандаштарымда чаң деле кезген. Бирөө Ырыспайды көрсө көргөндүр, окуса окугандыр, окшоштуруп обон чыгарса чыгаргандыр, бирок Жумакемди көргөн жок. Жумакемди жуурушуп канат бутак болуп отуруптур, бирок Ырыспайдын алдына барган жок. А менде ошондой бир бактыма маңдайыма жазган пешенеге келгенден кийин жүрсөм эле анан жанымды жөн койбойт, жанымда турган байкем агам обон жаздырып, анан жолукпа маганы мына ушул киши биринчи ырдап чыккан. Ошондо эле мен бул кишинин обончулугун сыйлап, байке ушул обон сиз эле ырдаңыз дегенде, Камчыбек Жүсүповдун жолукпа мага деген ыры жашап келди беле? Чынбы? Байкем үчүн кол чаап коелучу. Камчыбек байкемдин азыркыдай боз велосипед бар болчу. Азыр джип. Биз ошондо велосипед менен жүргөндө бири-бирибизди сурашып турчубуз. Ошо жерден жетелеп келип, ошо жерден тээп келип, мясокомбинатта үйүн билесиңер. Ошондо көз ага ини болуп бир жаздыкта туруп, бир кучакташып, бир чыныдан чай ичип, азыр менде дагы джип бар, бул кишиде да джип бар, кабар албай калды. Алыс болуп атат. Келиңиздер. Анан мына мен тиги темиз айткандай, мен каякта болсом да ТТК-дан, ЛТРдан, болсо маданияттан тил бүтпадан Камчыбек агай сизде деген шакирттериңиз бар дейсиз, шакирттер жөнүндө. Мен ушу сыймыктанганым шакирттерим Темис биринчи оозума кирет. Темис Ниязов дейм. Анан кийин Асанбеков, Дүйшеналиев деп туруп Нурбегимди айтам. Анан кийин момун ичип жүрүп анан кийин обончу болду бул. Анан тиги Алмасты айтам. Алмас Эсенгулуу менин немем деп. Шакиртим. Анан жанагы кимде? Миколошду айтам. Ушу төртөңөрдү айтам да, Темисти, Нурбекти, Миколошду, Алмасты. Рахмат байке. Анан мореке болот экен. Эки тараптан келет экен. Өнөр адамы болуш үчүн экөө. Бирөө ата тектен келет экен, кандан келет экен. Мына кандан келген талант мына атабыз айтып отурат. Байкемдин бүт бир туугандардын баардыгы музыкант, карындаштары тим эле безеленип сонурдайт. Күмөндөрдүкүн карап көргүлө. Табылды байкенин 3 илтиги килеген. Табылды актан Тыныбек болуп атат. Анан тиги Кенжегул байкени ким билбейм, мына атадан келе аткан өнөр. Мисалы Дүйшен алабам жакшы комуз чертип 5-класста үстөлгө жетпей ушу галстук, пионерский галстук тагынып алып, домкут турада ошондо элди дүрбөткөн ушул биздин ушул Русландан мурун Нурбек болчу да.
Анан экинчи талант келет экен, бул табият берет экен да, Кудай өнөрдү берип коет экен. Ошону сезе билсең, дөөлөт эки келет экен дагы. Ошол дөөлөттү кармай билсең, анан аны билимге сугарып, анан ошону ата-энең сезип калса, ошол ата-энеси ошо шартты түзүп бере берсе, аккордеон десе, аккордеон, комуз десе алып бере берсе, анан талант келет экен. Анан эргүү келгенден кийин анан мен обончудан мурун артыман бир из калып калса экен деп, жана Арча беши үй-бүлөлүк ансамбльде Мирлан Ниязов. Мен муну айтайын деп атканым, мына Байкемдин обондоруна да аранжировка жазады. Кенжегүл Байкемдин жанагы кечирип кою менен Сулууга Суктануу акын бар, ошо Мирлан Ниязов жазып атат, эми аранжировщик да мисалы. Ошондой бир менин максатыма жеткен, мен муну эмне деп айтып атам. Мен обончудан мурун ошол артыман бир из калтырса деген бир мүдөм бар эле. Мен ошого жеттим, мен бактылуумун. А жолукпамаган болсо азыр айтсам, бу иши эсте болуш керек. Гөл Шалбал экөөбүз бактын түбүнө туруп алып ыйлаган күнүбүз болгон. Көрсө обончулардын обончулуктун накта чыгып аткан илхому, ыйлатат экен. Чынбы? Могу эң туптура да. Аткени жолукпамага, жолукма жадым эч жерден деп. Мен аябайсыздап анда телевидение жаңыдан иштеп аткан. Ошондо ушул жолукпамаганы мен ырдайм. Телевидение тартканда. Кайра өчүрөт, анан кийин деп үшүрүп калат. Анан баксынардын телевидениеси анда жаңы асылып атканда. Кыскасы мен алып барып подопытный кролик кыла берсе экен да. Анан ошондо темиштин ырын ушул жолукпамаганы көмүрдап жүрүп элге жайылып кетти. Камчыбек байке, сиздин жолукпамага деген сиздин оонуңузду да бериңиз дейт. Мен айтам, ай меники эмес, ал темиштики. Ошол учурда ушундай жакшы иштептирбиз. Анткени бунун аркасында болуп кетти окшойт бир жерде. Бир айда жиңди болуп кетип жаздаганбыз. Эми ошол бир айдын ичинде мен бир 6-7 обон жаздым. Темиштин сөзү, өтүнүч темиштин сөзү бул жазат, мен обон чыгарам. Жанагы Капыстан Барышевичтин алдыган аркандык болчу. Анан кийин дагы кайсы дагы сеники? Теге Жаркын айым, бүтпөй турган бир обон. Мектебим. Сиздер теге байкушту дагы кое турсаңыз, мындан да көп чыгарып Сарактарды эле темиш жаза берди. Мен обон чыгара бердим. Ошол учурда бир илхом жакшы келгенби? Бирок ошол ырдардын баары мен баягы Кудай атоба азыр жерде калган жок, бүт ырды алып келет. Бүт ырды алып келет. Келдик дейбиз бул жашоого дейт, биз бир ирет конокко. Аттиң жашап өтсөк дейбиз окшоштуруп жомокко. Агайлардын жашоосу жомоктогудай болсун деп бир-биркөтө бир кол чаап колдоп коелу, кана келиңиз. Анан эми Нурбек агай, азыр эле сиздин обонуңузга таандык Наргы шаарын деген кереметтүү чыгарманы Кудай буйрса маданияттын мыкты кызматкери наамынын ээси боло турган, кыргыздын эмгек сиңире турган артисткасы боло турган, эл артисткасы боло турган ушу биздин Мустабаев атындагы маданиятыбыздын мыкты кызматкери Кайратбекова Мээрим жаңы өттү да, сиздин Наргы шаарын деген ушул обонуңузга калемиңизге таандык. Анан эми ошо өз убагында өз саатында ошо берип алайын деп атам. Камчыбек агайыбыз чындыгында ушундай автоодон айтып туруп баса белгилеп чындыгында сылайдап түшүбүзгө. Анан эми ушу ырдын тарзы макалына бир токтоло кетсеңиз, кайсы жылдар эле жүрөгүңүздө канча жылдан бери өйдүп эле кыскасы 75 саат өтүп койсоңуз. Мен деле негизи ушул обон чыгарып каламбы деп такыр оюма да келген эмес да чындыгында. Анан ошол кезде ушундай бир доор өтсө керек. Анан ошо Камчыбек байке менен көп жүрүп калдык да, мына Темиш ага, Кенжеогул агайлардын ушунгө иштейбиз. Баягы Камчыбек байкенин ичинде көп немеси бар, өзү деле айтып өтпөдү, жалаңыш чөгүн тартып жүрүп. Ошол анан бул ыр тууралуу мындай болуп калды да. Могу биздин Жидеш Идрисова, Абдылдаева, Силималарды биз окутуп өстүрдүк да. Анан ошол Жидеш келип эле ага бир ыр жазыш керек болуп атат деп эле калды, ошо нарын жөнүндө деген. Ошол негизи мотивация берген Жидеш болгон да. Ошол анан анара келинчегим болсо сөз жазып калды. Анан негизинен бул Жидешти соавтор деп айтсам болот да, потому что экөөбүз кайрыктарын бирге тандап, бирге алып бир жерин чыгарды. Мен экинчисин толуктоолор менен мен аны Жидешти такыр айтып койгонго мүмкүн болбойт. Жидештин да бул ырга чоң эмгеги бар. Мен ушу атайын обон чыгарам деп деле бир изденим жок экен мендечи. Анан чындыгында биз эле эмес, улуу биякта агаларым деле айтып отурбайбы?
Ошол эми анан дагы айтарым, могу сиздерге чындыгында рахмат. Ушундай чоң залкар обончулардын арасында мени ушу бир жаш обончу катары чакырып койгонуңуздарга мага чоң мындай орусча айтканда дух бердиңер да, чоң мотивация бердиңер. Рахмат. Аракет кылабыз дагы эле. Чоң рахмат. Сизге дагы маданияттын мыкты кызматкери Жакупов Чолкунбек агабыз чакырып коебуз. Камчыбек агабыздын обонуна таанды Жаркын айым аттуу чыгармасы менен. Кол чаап, колдоп туруп келиңиздер. Madaniyаттын мыкты кызматкери наамынын ээси Жакупов Чолкунбек агабыз болду. Камчыбек агабыздын Жаркын айым аттуу чыгармасы менен. Ада эмесе жалпы агайын деп тургандарыбыз жакта турган ошо биздин агайлар сурат. Эми биздин кичинестерибиздин жашынакай кереметтүү чыгармаларыбызды бир өз убагында өз саатында аткарып алдык дейбиз. Эми кезекти өзүңүздөрдүн бир жашынакай каалооңуздар болсо бир ырларды сиздерге бербейли. Ырдын бербеттин кандай кылып тересиздер, эмне кылып бир обондуу ырларды өздөрүңүздөрдүн аткарасыңдар деп билген чыгат. Asırdım
кетtin кетіп барайды. Ала албай көзіңден, же алдым қуат өзіңден, жалғыздап күйіп барайдам. Жақтырдым деген, ашықмын деген, жақтырдым деген сөзіңді. Жақтырдым деген, ашықмын деген, жақтырдым деген сөзіңді. Орған көңіл қадірін тек дені сақпен де біледі. Қолымды сұмдым алып қой, қалғанын өзім, арзағын өзім билеме. Қалғанын өзім, арзағын өзім, бер жағын өзім билеме. Қалғанын өзім, арзағын өзім, бер жағын өзім билеме. Өрден жаралышы бір қызықтай болған Бұлғайының бір өрі. Менің бір курсташ Шайлебек Құлсарықов деген бір досым бола тұрған еді. Анан баяғы 77-жылы келдім бұл театрға, Бекбекейден. Анан келіп, есімілі опорныйда іштейді екен, ошо жолығып қалдық. Мен өр жазып жүрем. Анан мен бір өріме ован жазып жүрем. Сен ованшы деп ұғып жүрем деді. Анан болып тұр, қайықты іштейсің опорныйда. Емне болып іштейсің? Шындай. Öyle oşuntu aytıp bana. Болып тұрғанда, күзінде болшы. Анан мен 64-те тұршымын, 64-те тұрамын. 2 мешек картошка алып кел. Оның өрен 2 күнден кейін ован шығатты ошатып қойдым. Өренді алып келші, анан өрен оқыдым. Қысамадан біраз үйіншек бар екен. Анан оңдоп, түздеп, атып-мүнтіп көрген. Ошатып, ұнытып қалтырмын тап-тақырында. Анан бір күн өлі қызыл москвичі бар болшы. Ошол қызыл москвичі бірен жетіп кеттір. Салам алейкум, алейкум ассалам. Инде, түшігіп бет ошылсын 2 мешек картошка алып келдім. Ята инде кетіп, бағырды ошыл ұнытып қалтырмын. Анан келелі да, ятағын көрі айында қадай. Қана өрін даяр ба? Мына 2 мешек картошка деп тұр, 2 мешек картошканы таштап қойдым. Алыр тіге немеде театрда қалмады өйлі. Ертең жүгірсіңді келші, анан ошонда уғыз айында ошеттім. Мына мақылда ошеттім. Ошонда таппайм үрді, қаяққа қойғанын білген, түммелі кетпеген жерден тергетті. Уят болдым да, анан ақыша кеткенден кейін нарды бетті шығарыш керегіледі. Ертең шығардым, бірақ жақсы шығып қалды ұқсайды, білбеймін. Бұлғайының бір өрі. Yanındağını yaş kurağım geçeği Bürüş basın çekendi yaş kurağım geçeği
Күндү жаштан баратын сыйтара жаштың ақбасы алтымыштан жетимишке ұмтылып жылдар алла ұмтылып жаштан баратын сыйтара жаштың ақбасы жетимиштен 80 жашқа Қанша қолдап қойып тұрғанда келіңіздер, бірге меймандарымыз. Жазда büyüdük bizde düşkün calbera mezgili etti narıda Canıştı kaldı kolduğuna Buyda gülsün buldurmuş da barız Yazda büyüdük bizde düşkün calbera Бүгін Анархан кешені айтпай кетпесек болбайды. Өкөздің айрықша сізге аябай күйөрман эле. Сездіріп қой көзменен, қапыстан барып ішменен. Деген бір топ айшының дағы бір топ оғындырына жергілікті ақын деп айрықша Анархан еше сізді шыншалық терең урматтап келе. Анан арбақ разы болсын, байке. Анан ошо иши ыр жазат екен. Камчыбек байкемди издеп келиптир. Камчыбек байкемди аябай жактырып калды. Капыстан эле көрүп калыптыр да, именно ошол Капыстан көрүп сиз менен деп ошол Камчыбек байкеге ошол Анархан эже жазган. Азыр ошо эженин баласы менен мен чогуу турам. Анан ай ушунчалык илгер китептин автору болчу. Анан мен ай кишиге эле баягы Нургазыны эстей калып эле анан Аккемеде ыр жазып бериңизчи десем, Аккеме деп жазып кетиптир. Мен үйгө барып алып баягы кыялданып эми оон чыгарайын деп далалат кылып Нургазыны издеп жүргөн жаным оон чыгарып келип эле Камчыбек байкеге айтсам, Камчыбек байкем чын эле тиге баягы экөөбүз дал келбей калдык. Ушундай кантип оончу болсун, сенден оончу чыкмак беле деп койдум. Ошо бойдон шалпайып калдым да шалпайган боюнча оончулук дегенди ошо бойдон токтотуп койдум. Анан бирок ал Аккеменин боюнча айтып атам да оончулук эмес. Баягы темам калып калды да сынып ошо бойдон. Андан кийин жанагындай сүйүү темаларын жазып жүрдүк экөөбүз бир ай тим эле жыргайбыз. Бир күнү эртең оончу чыгарып келет деп мен заказ берем да, текстти берем. Анан эртеси келет, ичим ооруп калып, түндө таң атканча эшикте жүрдүм, бүгүн чыгара албай калдым деп. Анан эми байке, ошол аман болуңуз. Менин кадырыңыз жан болсун байке. Мен эми ошол Анархан эжени эстеп, анан кийин баягы жүрөгүмдө жүрөп, Нургазыны мен кече жакында алып келдим нарынга. Баары бир табыштым. Баары ошол максатыма жеттим. Бир күнү эле Кудайым сүйгөн пендесине дарып берет экен. Ошол дарып келди мага, берди сыноону. Анан ушул Аккеме жаралып калды. Ошого Байырчын мына көлдө пансионатта көгүлтүр ысык көлдө ушул оон жаралып келди. Болгону жийти 15 мүнөттө жаралды. Андан кийин анан эл ырдап кетти. Нургазыга кече ырдап бердим дегендей анан эл аралык ассоциацияга тапшырдым да. Эми атабыздын даңкы далайда жүрө берет, кыргыз бар кезде чыңгыз жашай берет. Чыңгыз атабыз бар кезде кыргыз жашай берет.
kıyıladan kıyalım kıyıladan çarçağım çakın ciddi duyulan akeme 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 akim kayrıcı apakim geleni çarçağım çakın ciddi aşılıp baramın akkimin karanın atama aytalar sarır sarır akime 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 atama aytalar sarır sarır atama aytalar sarır sarır balam sarır Bari bu çağlar olsun mu? Yolun
Баракелді дүркірген болчалар болсын, бізден Темірқұл Нияз ағайыздың оғынына қалеміне таандық жолықпа мағален кереметті шығармасын. Маданияттың мықты қызматкері Чечейбаева Рүскіле жекейсін ақтарсын. Дүркөтөй болчақ болды қосыңыздар. Адымызы жаттың Чолпын Бек ағаласы шақырып қойылы, бізден Нұрбек ағайыстың оғынына таандық оқушылық бір күн деген кереметті шығармасын. Başında başlatқанда bir 4 сәуір менен баштап алдым эле. Бул дүйнөнү жалган дүйнө деп, урпакка калган дүйнө деп, жашартып кыска өмүр адамды чаңган дүйнө деп. Бирок ар бириңиздерге бир кылым дүйнө каалап, жыйынтыктоо сөзүн бере турган ушу мен жаныма чакырып турган айымыздарды чакырып алалы. Нарын шаардык маданият бөлүмүнүн башчысы Рахат Асанов Замирбековичке сөздүн берметін тербет алып. Ол шақ қолдан алған екеніздер. Рахмат, урматтуу апалар, урматтуу келген, кечебизге келген меймандар, кадырлуу коноктордор, урматтуу агайлар. Эртеден бери жакшы сөздөр айтылды, жакшы обондор, ыргактар ырдалып өттү. Ушул
бүгүнкү кечеде ырдалган ырлардын баары бизден сыймыктана турган биз эле эмес, жалпы кыргыз эли журтчулук сыймыктана турган агайларыбыздын эмгектери деп билебиз. Дагы да ушундай жакшы чыгармалардан жарата бериңиздер. Эми азын-аулак болсо дагы өзүбүздүн бүгүнкү иш-чара Нарын шаардык маданият бөлүмү тарабынан уюштурулуп жаткандан кийин ошондо биздин бөлүмдүн атынан дагы чакан ырасылык катыбыз кичинекей белек бешкектерибиз бар эле. Ошол белекти тапшырып алалы уруксат болсо, урматтуу агайлар. Ырасчылык кат, урматтуу заманыбыздын залкары, кыргыз маданиятынын жылдызы Мендебайров Кенжебул агайга сиз кыргыз улуттук маданиятынын өнүгүшүнө өзүңүздүн зор салымыңызды кошуу менен кылымдарга из калтырып келесиз. Элибиздин маданий казынасын байытуудагы эмгегиңизди жогору баалоо менен Нарын шаардык маданият бөлүмү терең ыраазычылык билдирет. Сиздин улуу талантыңызга таазим кылып, маданиятты көтөрүүгө багытталган ишиңизде ар дайым ийгиликтер коштоп жүрсүн. Сизге чын ден соолук, бакубат жашоо жана чыгармачылык шык дем каалайбыз. Тургул жабыңыздар. Кенжебул агай. Жана ошондой эле ырасыл кат өмүрүнө толгонуп, өмүр жөнүндө толгону деп, кош селкидеп селкисине кош айтып, махабаттын түпкүрүнө жетпей келсе дагы ыйдабаган бүркүттөй бийикте оолоп учуп жүргөн Камчыбек Жүсүпов агайыбыз. Жана ошондой эле ырасчылык кат бүгүнкү күнгө чейин өзүнүн өнөрүн, талыкпаган эмгегин калкына, жалпыга арнап келген, бүгүнкү күнгө чейин маданият тармагында талыкпай эмгек кылып келаткан маданияттын мыкты кызматкери, биздин Нарын шаардык маданият бөлүмүнүн эң мыкты кызматкери, сыймыктана турган агайыбыз Темиркул Ниязов агайыбыз. Ырасчылык. Жана ошондой эле ырасыл кат Нарын шаардык маданият бөлүмүнүн атынан Асанбеков Нурбек Дүйшөнәлиев агайыбызга. Эми урматтуу агайлар, урматтуу журт жакшылары, аз да болсо ошол Нарын шаардык маданият бөлүмүнүн атынан кабыл алып коңуздар. Дагы да болсо чыгармачылык ийгилик каалайбыз, чыгармачылык эргүү каалайбыз. Аман болуңуздар, бар болуңуздар, оорубаңыздар, соолубаңыздар, ойноңуздар, күлүңүздөр, омоктуу өмүр сүрүңүздөр. Урматтуу агайлар, бар болуңуздар. Келип берген апалар, сиздерге чоң рахмат. Урматтуу кесиптештер, бар болуңуздар, сиздерге да чоң рахмат каалайбыз. Сиздерге аябай чоң ыраазычылык билдиребиз. Бул ишиңер ушу боюнча токтолбосун, мындан дагы чоңойсун, көбөйсүн. Бүгүн бир шаардык маданият үйүнүн ушул кызматкерлеринин тарабынан жакшы бир саамалык болду. Эл сагынып калган биздин залкар ушул огончулар, ушундай чыгармачыл адамдар жөнүндө жакшы бир огончулардын кечесин өткөрдү. Бизге абдан жакты. Биз ушул бүгүнкү иштерине ийгилик каалайбыз. Мындан да жакшы чоң аудиторияда ушул уланса деп ойлойм. Бизге абдан жакты. Нарын шаардык маданият бөлүмүнүн кызматкерлери бүгүн огончулар кечеси деген кечени өткөрүштү. Аябай ыраазы болуп атабыз. Элдердин баары эле ыраазы. Анткени себеби биздин маданиятты көтөрүп аткан ушул биздин өнөрпоздор, огончулар, акындар, искусство ишмерлери. Анан бүгүн 4 биздин огончу композитор
агайларыбыздын ошондой эле инилерибиздин чыгармалары менен тааныштырышты да. Бул бир жагынан менимче бул өзүбүздүн Нарын облусунун маданиятынын өсүшүнө, искусствосунун өсүшүнө чоң салым. Ошону менен бирге обон чыгарабы, же болбосо ыр чыгарабы, ошол авторлордун дагы стимул алышына өбөлгө болот да. Анткени мына бүгүн жакшы болду. Алар өздөрүнүн бир кездеги күндөрүн эстеп алышты. Кайсы чыгарманы, кайсы обонду кайсы убакта жазгандарын эстешти. Алар ушундай төгүлүп чачылышты да. Эми бул сиздердин жакшы иш-чараңыздарга биз деле ыраазыбыз. Анткени деген мына биз деле алыс чыгармачылыктан алыс киши эмеспиз. Мегизи бул иш калбасын. Мындан ары дагы улантылып, дагы керек болсо облустук масштабка чейин алып барылсын да. Эми бүгүнкү кече боюнча мен айтсам жакшы. Бүгүн бул саамалык деген бул гор культуранын моундай саамалыкты ойлоп таап, кимдердин бир эсине келгени бул өзү эң жакшы саамалык болду. Анткени себеби Нарын облусунда обончулар деген таптакыр унутулуп калганда. Бул жакшы, бул эң жакшы саамалык. Момунда чыгарып, улам тиги көргөзүп, эфирден көргөзүп, анан биз сахналарда бир концерт уюштуруп, ушул обончулардын күчү менен даярдалган. Концерт уюштуруп, анан турса, андан кийинки жаштар да аракет кылат ошол обонго. И бул обончулар дагы стимул болот дагы иши обон чыгарганга аракет кылышат да. Ошон үчүн бул саамалык жакшы. Мен кош колдойм, азаматтар ушул тиги культуранын балдары ушундай жакшы саамалык баштады. Мен ушул көптөн бери ушундай нерсени сагындым эле. Жана жогоруда тиги Камчыбек айтып кетпедиби? Илгерки азыр биздин мореке обончуларга мындай бир цензура жок. Алардын чыгармачылыгын баалап, ошондой композиторлор союзу жымна кылып атат. Анан могу шаардык маданият үйүнүн кызматкерлерине аябай чоң ыраазычылыгымды билдирем. Анан бул боюнча турбасын, ушуну дагы улантсын. Обончулар чындыгында эле кандайдыр бир ошон үчүн жана болбогон обондор жайнап кетти да. Нукуралык унутулду. Башкача айтканда, мындай бир нукура кыргызча обондор унутулду да. Же болбосо илгери Атай Огонбаев мындай бир кат сабаты жок экен да. Анан жанагы эсимде деген бир ыр бар эмеспи? Сөзү тиги Жусуп Турусбековдуку. Анан мындай чогулушуп отуруп туруп анан бирөө ай жакшы экен Морикине деп. Анан ошол кайталачы деп ошентип 3 жолу кайталагандан кийин эсине тутуп калып, үйүнө барып туруп ошол обонду чыгарган экен. Азыр биз андай баягы нукуралыкты издебей жатпайбызбы? Азыр обончулар албетте таарынбасын. Неме мындай ритмге салып алып эле дүңк даңкадын болуп туруп эле анан ошондой кылып атпайбы. Ал деле эмгек. Бирок баягы кыргызча нукуралык болбойт баягы. Нукура деген сөз эле бул классикалык нерселерди унутулуп атат. Кайда ошол мисал үчүн Тагаевдин кайрыктары, Жумамедин Шералиевдин кайрыктары, илгерки Абдыкалый Темировдун кайрыктары. Бизде ошондой кайрыктар болбойт баягы. Шаардык маданият үйүнүн кызматкерлерине аябай сүйүндүм да. Анан мындайлар көп болуп турса, албетте бири баягы күлүк көрүлсө 4 аягы тыбырайт дегендей, анан жакшы обондор ошо улана бериши мүмкүн. Бүгүн эми жаңы жылдын алгачкы босогосунда жаңырган жылы бир жакшы Нарын шаардык маданият бөлүмү, Нарын шаардык маданият үйүнүн кызматкерлери менен бир жакшы иш-чара өттү. Бул көптөн бери көйгөйдү сезип көкүрөктө жүргөн нерсе эле. Анан бүгүн ошо буйрган күн экен. Ошо белгилүү обончулар агаларым Кенжегул Миндебайыров, кыргыз
Республикасынын эмгек сиңирген артисти, чукул деле сыйланган Камчыбек Жусупов авторлашым Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер. Биздин артыбыздан келаткан иним Нурбек Асанбеков анан төртөөбүздү чакырыптыр. Иш-чара аябай жакшы болду. Баягы мындай иш-чара демге дем, күчкө күч кошот экен. Эртеңкиге дагы чыгармачыл адамга стимул берет экен. Балалыгыбызга кайрылдык, жаңыдан башталып аткан чыгармачылыгыбызга кайрылдык. Өткөн күндөрүбүздү сагынып турбуз. Аларды сонун эскерип отурдук. Бир гана жери ушундай иш-чараларга мындай бир ошо кайсы бир мекемелерден да тартылса, ошо өнөрпоздор көп да биздечи, чыгармачыл адамдын жан дүйнөсүнө кызыккан адамдар бизде көп эле азыр. Кудайга тобо шүгүр. Бизге кайрылып калышат, обон жазып бересизби деп. Чыгармачыл акын кыздарыбыз бар. Анан ушул кийинки муундарга деле могу студенттерден деле чакырып, ушундай бир жолу ушу бат-бат өтүп турса, мына бирки азыркы интернет желесиндеги бир кандайдыр бир жагымсыз жагдайлардан алаксыйт беле, ушул кийинки муундарыбыздын жан дүйнөсү тазарат беле, чыгармачылык кандай экен, обончулук өнөрдүн деги эле обончулардын жан дүйнөсү кандай болот экен, ошону көрө билишет беле, уга билишсе жакшы болот эле. Баягы биз эми момундай болуп кеттик, анан тигиндей деп өзүбүздү мактагандан алыспыз, бирок жан дүйнөнү ушу биздеги мүмкүнчүлүктү кийинки урпактарга ыроолосокпу деген багытта болду окшойт. Бүгүнкү кече ушу уюштурган Шаардык маданият үйүнө абдан чоң ыраазы болуп атабыз. Себеби дегенде мен көптөн бери мындай жолугушуулар боло элек болчу. Чындыгында мен өзгөчө сүйүнгөнүм ушу чоң залкар оончулардын катарына ушу мени кошуп чакырып койгондоруна мен өзгөчө кубанып турам. Иштерине ийгилик каалайт элем. Ушундай жолугушуулар оончулардын бир айтып кетчү нерсе да ушул ырларыбыз ырдай берет экен да, бирок ким экенин айтпай эле менчиктеп алган жерлери жаман болуп атат да. Ошо бизди таанып, тааныштырып, өзгөчө ушундай нерселерге көңүл бурса жакшы болчу да экен да. Бүгүнкү иш-чара ушул атайын обончулар кечеси деп Нарын шаарынын ичиндеги обончуларга арналган иш-чара болду. Кудайым буйрса жакшы деңгээлде өттү деген ишенич бар. Бул ой, бул идея жалпы ушул Нарын шаардык маданият бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан чыккан ой болду. Жеке эле ушул башка тармактагы иш-чараларды өтөткөн, биз спорттук иш-чаралар өтөткөн, мындан тышкары маданий иш-чараларды өтөткөн, бирок ушул түздөн түз обончулардын эмгектери көрүнө эмес көмүскө калып калган учурлар болот экен. Ошол себептен ушул обончу агайларыбыздын эмгектерин баалайлы деп баягы бизде көзү өтүп кеткенден гана наам берилип калган учурлар болуп атат. Биз антпей ошол өзү барында тирүүсүндө ошолордун эмгектерин баалап алалы, ошолордун эмгектерин элге жайылтып, кичине да болсо жайылталы деген максатта ушул долбоор ушул иш-чарабыз өткөрүлдү. Азыр мамлекетибизде бүткүл дүйнө жүзүндө эле кичине жанагындай пандемиянын айынан дагы көп иш-чаралар өтпөй жатат. Бирок ошентсе дагы биз элди көп чогултпаганга аракет кылып атабыз. Бирок ошо элди чогултпасак дагы теле аркылуу болобу, радио тармагы менен болобу, айтор сыналгы катарынан болсо дагы ушул обончулар менен иш алып барып, обончулардын ишин алдыга жүргүзүп, жалпы эле коомчулуктун, жалпы эле элдин кичине көңүлүн көтөрөлү деген максатта дагы кичине ыр күй кылалы деген максатта дагы ушул иш-чараны уюштуруп атабыз. Алда дагы максаттарыбыз буюрса дагы көп. Биздин өзүбүздүн иш планга кирген максаттарыбыз бар. Бул биринчи иш-чара ушул обончулардын эмгектеринен баштайлы чечтик. Мындан ары жеке эле ушундай обончулар эмес, жалпы Нарын шаарынын тургундары менен биргеликте өтө турган иш-чаралар бар. Мисалга алсак, чөлкөм менен ыр кезелерди өткөзөлү деген максатыбыз бар. Ошол чөлкөмдө ыр кезе өткөзүп, андан тышкары Сармерден уюштурабыз. Жеке эле ушул белгилүү адамдар менен эмес, жалпы Нарын шаарынын тургундары менен дагы иш-чараларды өткөзөлү деген максаттабыз.